Barakallahu fil mağhubi lakum. Meni geçirip koyunuz, ыңгайсыз болса içinizden okusanız bolot, sizde ikinci ayal aldı da okuduk uşul çın bu deydi. Uşul çın, urmatlı da turganım, men üylöndüm, dağı bürok ajraşkan jok, bu baybiçem menen, biraz kapı olup atat, bürok kapı olugonu menen, men öyle bardık orunda gel, kapı olugun kakısı var, hukuku var, kızganga hukuku var. Men üylöndüm, oşol Türkiye'de bala vagıp işlep жүрgön, turmuştan oşol güyösü ötüp ketip, jesir kalgan 30'dagı gelinge üylöndüm, 30'dan ötkön. Men aytam, kızdardı Kıtayga jiberbegile, Türkiye'ye jiberbegile, Rossiyaga jiberbegile, oşolordu karagıla, bakkıla dep özüm osiyat aytam. Üylөнгөнгө niyetim jok ele, bирок men ушул özüm elge үлgü olup bereyин. Eger men baştabasam kim baştap beret, bardyğı söz boyunca kalbasın. Jok ele degende men da oşol özümüzdün kırgыздын kızın karap bak oşonun kursagын toyguzup elge үлgü olup bereyin dep üylöndüm. Joldoşu kaza olup kalgan ушундай жесир аялга үйлөндүм. Элдин баарын ачык айтып атам. Ошону колунан келген эркектерге үйлөнсүн деп айтам. Бирок бул бардык эркектерге милдеттүү эмес. Кимдеген бир адам багала турган болсо, бирок кээ бир учурда ошол жанагы биринчи аялдар капа болуп, мени багалбай атасың деп. Жок, ошол ырыскы бир адам ырыс эки адамга жете турматтуу бир тууганым. Биздин кыздарыбыз талаалап жүрөт. Ошолорду көргөндө биз намыстанабыз башка эркектерден, кошуна өзбектерден, казактардан, тажиктер, ал эмес орустардын өзүнөн. Кыздарыбыз кор болбогон жер калган жок. Ошондуктан эгер да күйөөңөр экинчи аял алганга жарай турган болуп, колунан келсе, бир аз кызган ыйлагыла, бирөө көчөгө чыгып жимделик кылбагыла. Бардык ордуна келет. Бул биздин элибиздин салтында бар. Ошондой эле өзүбүздүн динибизде дагы бар маселе. Үйлөнгөндүгүм туура, мен ойлойм силер дагы туура түшүнөсүңүздөр деп. Эч кимге жашырган жерим жок. Бекинип барып, мисалы үчүн эч кимге айтпай алган жерим жок. Атам менен барып, карындаштарым менен барып, кудалап кадимкидей ата-энесинин алдынан урматы менен алып кеттик. Анткени элибизде сөз бар. Калыңсыз кыз болсо да кадас кыз болбойт деген, эч кимде жашырган жерим жок. Мен ошол үйлөнгөндөрдүн бардыгына мына ушундай деңгээлде үйлөнгөн айтат элем. Жашырынып үйлөнгөндөрдү мен жаман көрөт элем.